Жогорку кеңештин төрагалыгына Талант Мамытов шайланды. Парламенттин жыйынында Адахан Мадумаров менен мурдагы спикердин талапкерлиги каралып, натыйжада Талант Мамытовдун талапкерлиги жактырылды. Добуш берүү жашыруун өтүп, анда 63 депутат Мамытовдун талапкерлигин колдогон. Белгилей кетсек, Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары ант беришти. Андан кийинки жыйында фракция лидерлери дайындалды. Ал эми парламенттин төрагалыгына Ынтымак фракциясы Талант Мамытовдун талапкерлигин, Бүтүн Кыргызстан фракциясы Адахан Мадумаровдун талапкерлигин көрсөтүшкөн. Булак Супер KG. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакубат жашоону улантыңыз. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев Кыргызстандын атын өзгөртүүнү сунуштады. Мындай пикирин ал Жогорку кеңештин жыйынында айтты. Октябрда бийлик алмашылды, январда биз жаңы мыйзамды кабыл алдык. Ошону менен кошо көп өзгөрүүлөр болду. Бирок биздин имиджибиз өзгөрбөй жатат. Мына биздин өлкөбүздүн Кыргызстан жана Кыргыз Республикасы деген эки аты бар. Эки атында дагы кыргыз сөздөрү жок. Стан деген бул фарсы сөзү, республика деген грек сөзү. Муну өзгөртүш керек деди Малиев. 2017-жылдагы Арсланбек Малиев өлкөнүн атын кыргыз эли же кыргыз каганаты деп өзгөртүү демилгесин көтөрүп чыккан эле. Булак Супер KG. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Жусуп Коргонбай уулу биринчи жыйында Ак үйдөгү дааратканага байланыштуу сын айтты. Тагыраак ал буларга токтолду. Жогорку кеңеш мени дагы эмнеси менен ренжитти. Түштөнүү үчүн ашканага барганда мээге соккондой тамагы жок, дааратканасында кагазы жок. Бул эмне деген Ак үй? Биз биринчи жолу кирип жатабыз. Эгер чарбалык Ак үйдүн ичиндеги иштерибиз ушундай болсо, мамлекеттин акыбалы эртең кандай болот? Мени кечирип коюшсун, анча-мынча кишилер, бирок айтууга туура келип жатат деди ал. Белгилей кетсек, 29-декабрда парламентке жаңы шайланып келген депутаттар ант беришти. Андан кийин жыйын өткөрүлүп, Жогорку кеңештин төрагасы шайланды. Булак Супер KG. Кече 29-декабрда Ак Суу районунун Каракол айылында 3 бөбөк каза болгон кырсыктын чоо жайы такталды. Маалыматка караганда кече саат 16:35 чамасында Каракол айылында үйдө өрт чыгып, кичинекей балдар жабыр тарткан. Аталган факты каттоого алынып, иликтөө тобу жөнөтүлгөн. Милиция кызматкерлери айылга келип, өрт айылдын 35 жаштагы тургуну Ивынын чөп сакталган гаражынан чыкканын тастыкташкан. Жалын үйгө өтүп, анын кесепетинен 3 бөбөк каза болгон. Каза болгон балдардын ата-энесинин айтымында, алар бул күнү 4 баласы менен үйдө жүрүшкөн. 2 баласы болсо мектепте болгон. Кичинекей балдар ашканада сыналгы көрүп ойноп жатышкан. Бир учурда көчөдө жүргөн 20 жаштагы баласы гараждан чыккан өрт үйгө өткөндүгүн айтып кыйкыра баштаган. Үйдөгү ата-энелер балдар ойноп жаткан бөлмөгө бара албай коюшкан. Өздөрү болсо жалындап күйүп жаткан үйдөн кошуналардын жардамы менен терезе аркылуу чыгышкан. Кырсыктын кесепетинен 5-6 жаштагы жана 4 жаштагы балдар каза болду. Учурда экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Каракол айылынын тургундары жабыр тарткан үй бүлө үчүн жардам чогултушууда. Булак Турмуш KG. 2 баланы тарбиялоодон тажаган аял 8 жашар уулуна бензин куюп өрттөбөгөн. Бул тууралуу Вести.ру маалымат агенттиги жазып чыкты. Окуя Орусияда катталган. Анда 31 жаштагы аял баласы анын айткандарын аткарбай ойноп кеткени үчүн жазалоону чечкен жана баланын башынан ылдый бензинди куюп, андан кийин 3 жолу шереңке тартып от тутанган. Алгач бала жандалбас кылып, короодо ары-бери чуркап, карга оонап өчүрүүгө аракет кылып, жардам сурап кыйкыра баштаган. Кыйкырыкты уккан кошуналары келип, жаланга оронгон өспүрүмдү өчүрүп
калышкан. Бирок баланын денесинин басымдуу бөлүгү күйүп кеткендиктен ооруканага жетпей көз жұмды. Сурак учурунда аял алгач электр күнү күйүп, от балага жабышкан деген. Кийин эки баладан тажап жүргөнүн, уулу ошол күнү берген убадасын унутуп ойноп кеткен үчүн аны жазалоого аракет кылгандыгын айтып берди. Ошондой эле ал өзүн көп жыл абакта калтыруусун суранган. Эмне себептен өз уулуна бензин куюп өрттөбөгөнүн айтканда, ал балдарды кароодон тажап, эс алгысы келип жүргөндүгүн билдирди. Сот аялды өзү суранган 19 жылга эмес, 15 жылга эркинен ажыратты. Булак аргумент дейчи.